Бүгүн Каракол шаарында муниципалдык кызматтарга техникалык колдоо көрсөтүлүп, мэрия 16 жаңы кызматтык унаанын ачкычын тапшырды. Муниципалитеттин маалыматына караганда, бул техника калкты сапаттуу жана ыкчам тейлөө, ошондой эле муниципалдык милдеттерди тез жана уюшкандыкта аткаруу максатында пайдаланылат. Жаңы унаалардын ачкычтарын Каракол шаардык муниципалдык бөлүк башкармалыгынын башчысы Саламат Чыныбеков тапшырды. Жакында Талас шаарында аянты 1000 чарчы метрден ашкан заманбап медициналык борбор ишке кирет. Бул тууралуу Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан билдиришти. Талас облусундагы Армина көп тармактуу медициналык борборунун курулушун каржылоо боюнча тийиштүү макулдашуу аталган фонд тарабынан кол коюлду. Бул долбоор Талас облусундагы хирургиялык жардамга адистешкен стационары бар алгачкы жеке клиника болмокчу. Борбордун өзгөчөлүгү анда мининвазивдик хирургия жана ортоскопия ыкмаларынын негизинде буга чейин аймактын тургундары муундарын жаракатынан кийин калыбына келүү же лор операцияларын жасатуу үчүн Бишкекке келүүгө мажбур болушчу. Жаңы борбордо заманбап жасалма дем алдыруучу аппараттар, жогорку технологиялык операциялык столдор, көлөкөсүз лампалар жана атайын лор комбайндары орнотулат. Фонд борборду заманбап жабдуулар менен камсыздоого 27 миллион сом бөлүп жатат. Бул алгачкы консультациядан баштап толук айыгып чыкканга чейинки дарылоо циклин жүргүзүүгө мүмкүндүк берет деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарындагы Жал Кичи районунда 2 кызы менен 6-кабаттан кулап түшкөн келиндин жолдошу 2 айга камакка алынды. Бишкек шаардык сотунан билдиришкендей, 6 апрелде Ленин райондук сотунун чечими менен АМА аттуу жаран 4-июнга чейин камакка алынды. Эске салсак, 4 апрелде Бишкек шаарындагы Жал Кичи районунда аял киши 2 кызы менен 6-кабаттан кулап түшкөнү маалымдалган. Бишкек шаардык милициясынын маалыматына ылайык 27 жаштагы АА алган жаракаттарынан улам дароо каза тапкан. Ошондой эле анын 1 жаштагы кызы ооруканада чарчаган. Ал эми 5 жаштагы кызы жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бул окуя боюнча тергөө иштери башталып, өз жанын кыюуга жеткирүү фактысы аныкталган. Ага ылайык кылмыш жана жаза кодексинин 128-беренеси менен кылмыш иши козголгон. 34 жаштагы МА кылмышка шектүү деп табылып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бүгүн Нарын шаарында 7 апрель элдик революциясынын 16 жылдыгы белгиленди. Бул тууралуу мэрия билдирди. Маалыматта белгиленгендей, революцияда курман болгон баатырларга арналып тургузулган эстеликке күл чамбар коюлуп, Куран окутулду. Эскерүү митингине президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров, Нарын шаарынын мэринин орун басары Элнур Асангазы кызы, Нарын райондук мамлекеттик администрация башчысы Акими Залкарбек Каримов, Нарын шаардык кеңешинин депутаттары, апрель революциясынын катышуучулары катышты. Иш-чаранын алкагында шаардык китепкана тарабынан атайын сүрөт көргөзмө коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Америка Кошмо Штаттарындагы Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов менен жолугушту. Министрлер кабинетинин башчысы Амиртай Бексултановду дүйнөдөгү эң абройлуу университеттердин бирине ийгиликтүү тапшыргандыгы менен куттуктап, бул жетишкендик даярдыктын, максатка умтулуунун жана билимге болгон умтулуунун жогорку деңгээлин ачык далили экенин баса белгиледи. Ал жаштардын мындай ийгиликтери өсүп келе жаткан муун үчүн шыктандыруучу мисал болуп берерин белгиледи. Маектешүүнүн жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы жаштардын интеллектуалдык потенциалын колдоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин кошумчалады. Жолугушуунун соңунда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев окуусуна мындан аркы ийгиликтерди жана жаңы жетишкендиктерди каалап, ага эстеликке белек тапшырды. Кыргызстандын гуманитардык жардам кербени учурда Түркмөнстан менен Ирандын чектешкен аймагына жакын Серахс шаарына жетти. Бул тууралуу кабар агенттигине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Гуманитардык жүктөрдү кабыл алуу иштери 7 апрелде бажы процедуралары толук аяктагандан кийин жүргүзүлөт. Эске салсак, жалпы көлөмү 129 тонна гуманитардык жардам жүктөлгөн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 7 унаасы 3 апрелде Кыргызстандан Иранга сапар алышкан. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов өзбекстандык спортчуну жеңип, Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатынын финалына чыкты. Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмак ченинде күч сынашып, Өзбекстандын спортчусу Даниярхон Нахибовду 9-0 менен жеңип алды. Махмудов буга чейин япониялык балбан Исами Хорихитаны 7-3 эсебинде утуп, чейрек финалда Кахраман Кисметовду 9-1 эсебинде жеңген болчу.
районунда Папан айылдык милиция бөлүмчөсүндө кызматкерлер үчүн иш бөлмөлөр, жыйындар залы, эс алуучу каналар жана башка зарыл шарттар түзүлгөн. Кайрылган жарандарда өздөрүнүн же айылдын маселелерин айтып, ыкчам чечип кетүүгө баардык мүмкүнчүлүктөр жаралган. Азыркы күндө ушу быйылкы жылы мамлекет тарабынан жаңы имарат курулду. Имараттын азырынча бардык шарттары бар. Мындан дагы жакшы шарттар түзүп берип, кызматкерлерге көйгөйлөрүн чечип, буларга жардам көрсөтсө, элге дагы жакшы болот. Элге кызматтары жакшы. Бул аракеттер өз кезегинде кызматкерлердин иштөө мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу жана жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүү максатын көздөйт. Бул мамлекет тарабынан бул жаңы здание куруп бергенден кийин бул жерде аябай шарттар азыр бүгүнкү күндө заманбап курулган. Бүт техникалар менен камсыздалган, компьютер, интернет. Мына көзөмөлдөп көчөдө коомдук коопсуздук сактоодо дагы ушул боди камералар менен чогуу иш алып барабыз. Булар дайыма жаныбызда көтөрүп жүрүп, көчөдө кандай окуялар болгон болсо, бул дагы өзүндө тартып запись кылып турат да. Бир жагынан өзүнүн коопсуздугу үчүн дагы бул камералардын ролу бар. Андан тышкары коомдо болуп аткан окуялардын баарын ар кандай учурларды тартып турат. Жаңы курулган имараттарын ачууга уруксат сурайм. Уруксат ача бериңиздер. Буга чейин президент Садыр Жапаров өлкөнүн 5 областында Ички иштер министрлигинин 26 жаңы имаратын онлайн ачкан. Ачуу аземине Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Ниязбеков катышкан. Ош облусунун Кара Суу районунда Папан айылдык милиция бөлүмчөсү жана Ноокат районунда Көк Жер айылдык милиция бөлүмчөсү, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Нурланбек Бурканов баштаган башкармалыктын жетекчилиги жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда жеринде кызыл тасмасы кесилип пайдаланууга берилген. Жаңы имараттардын курулушу республикалык бюджеттен каржыланып, заманбап стандарттарга ылайык ишке ашырылды. Бизге урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу министрибиз милициянын генерал-полковник Улан Улукановдун милиция кызматкерлерине жакшы шарттарды түзүп атат. Ошол менен биргеликте кечээ 21 март күнү бизде да ушундай жаңы имараттар ачылды. Ошол менен биргеликте мурунку шарт айтып кетсек, азыркы шартка салыштырмалуу мурун 2 бөлмөдө эски бир зданияда отурчубуз. Азыркы учурда мындай заманбап зданиялар салынды. Шартыбыз жакшы болду. Ошол менен биргеликте кызматкерлер дагы аябай кубанып, бизге дагы жаңы шарттар түзүлдү деп ишке болгон кызыгуусу артып. Кыргызстанда милиция кызматкерлери үчүн заманбап шарттар түзүлүүдө. Аймактык тескөөчүлөр планшеттер, камералар менен камсыз болуп, санариптик документ жүргүзүүгө өтүшүүдө. Иш шарттарын жакшыртуу, материалдык техникалык базасын бекемдөө жана кызматкерлердин кесипкөйлүгүн арттыруу аркылуу коомдогу коопсуздукту камсыз кылууга басым жасалууда. Жаңы здание кургандан кийин талаптар катуу коюлат. Мисалы ошол эле жаңы зданияны биз таза карашыбыз керек. Ошол менен биргеликте кылмыштуулуктун алдын алууда жакшы иштерди жүргүзүшүбүз керек. Андан кийин бул кызматкерлерге дагы жетекчилик тараптан, биз тараптан катуу тапшырмалар коюлат. Милициянын негизги түзүлгөн негизги шарттары бул санариптештирүү, аймактык тескөөчүлөр планшеттер, камералар менен камсыз болушкан. Участкалык административдик паспорт электрондук базасы менен иштешет. Техникалык жабдуулар, жаңы объектилер, участкалык пункттар ачылып, заманбап компьютердик техникалар берилүүдө. Иш шарттары болсо кызматкерлердин иш кагаздары, материалдык техникалык базасы текшерилип, жакшыртуу иштери жүргүзүлөт. Бул чаралар калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга жана кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган. Гүлжан Ажматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу.